Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан силер менен химия предметин окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү сабакта силер менен металл эместердин химиялык жана физикалык касиеттерин, алардын мезгилдик системада алган ордун жана ошондой эле алардын атомдордун түзүлүшү боюнча кайталап жалпылайбыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы металл эместер. Металл эместердин мезгилдик системада алган ордун карап көрсөк, жалпы металл эместердин саны 22 барабар. Мезгилдик системанын аз эле бөлүгүн металл эместер ээлеп турат. Эгерде мезгилдик системанын кыскача формасын жазып алсак, анда мезгилдик системада 8 топ жана 7 мезгил бар. Мына ошол биринчи мезгилде суутек жана гелий металл эмес, ал эми экинчи мезгилдин 3-чү тобунда жайланышкан элемент бор металл эместерге кирет, 4-чү топто жайланышкан көмүртек, 5-чи топтон азот, 6-чы топтон кычкылтек, 7-чи топто фтор жана 8-чи топто неон. Ошондой эле 3-чү мезгилде жайланышкан элементтерден 4-чү топтон кремний, 5-чиде фосфор, 6-чыда күкүрт, 7-чиде хлор, 8-чиде аргон. 4-чү мезгилде мышьяк, селен, бром жана криптон, 5-чи мезгилде теллур, йод, ксенон жана 6-чы мезгилде астат жана радий, булар металл эмес. Жалпы металл эместердин саны 22 барабар. Мына ушул жалпы мезгилдик системада жайланышкан металл эместердин атомдорунун түзүлүшүнө бир нече мисалдарды келтирип көрөлү. Металл эместердин атомдорунун түзүлүшү. Мисал катары кычкылтектин атомунун түзүлүшүн жазып көрөлү. Кычкылтектин катар саны 8 болгондуктан 8 электронду бөлүштүрөбүз. Биринчи С'те 2, экинчи С'те 2, экинчи П'да 4 электрону бар. Башкача айтканда, биринчи деңгээлде 2 электрон, экинчи деңгээлде 6 электрону бар. Экинчи С жана экинчи П деңгээли бул кычкылтектин акыркы деңгээли болот дагы, жалпы электрондордун саны 6-га барабар. Анда электрондорду ячейкага жайгаштырсак, анда биринчи С деңгээлин жазбай, экинчи деңгээлди жазсак, экинчи деңгээлде экинчи С'те 2 электрон жана экинчи П'да 4 электронду бөлүштүрүп жазабыз. Эң биринчи ячейкаларга электрондор бирден жайгашат, андан кийин электрондор жупташат. Демек, кычкылтектин сырткы электрондук катмарында 2 жупсуз электрону бар. Мына ошондуктан кычкылтек эквиваленттүү жана ушул 2 жупсуз электрондорун башка атомдордон электрондорду кошуп алуу менен жупташтырган учурда кычкылдануу даражасы -2ге төмөндөйт. Демек, эң төмөнкү кычкылдануу даражасы -2. Ошондой эле 2 электронду берген учурда өзүнөн электр терстүүлүгү жогору болгон фтор элементине электронун берип, +2 кычкылдануу даражасына ээ болот. Кычкылтек -2 жана +2 кычкылдануу даражасына ээ болот. Ошол эле 6-чы топто жайланышкан күкүрт менен салыштырсак, анда күкүрттүн катар саны 16 болгондуктан 16 электронду бөлүштүрүп жазабыз. Биринчи С'те 2, экинчи С'те 2, экинчи П'да 6. Демек, 3-чү деңгээли бар күкүрттө. 3-чү С'те 2, 3-чү П'да 4 электрону жана ошондой эле 3-чү Д'да электрону жок. Анда акыркы катмары 3-чү С жана 3-чү П деп алынат дагы, акыркы катмарында 6 электрону бар. Анда 3-чү деңгээлге 6 электронду бөлүштүрүп жазабыз. Ошондой эле 3-чү Д деңгээлин жазып коебуз. 3-чү С'те 2 электрону бар, 3-чү П'да 4 электрон болгондуктан эң биринчи ячейкага электрондор бирден жайгашат жана электрон жупташат. Күкүрттө дагы кычкылтек сыяктуу 2 жупсуз электрону болгондуктан, ал 2 жупсуз электрондорун жупташтырган учурда кычкылдануу даражасы -2ге барабар болот. Күкүрт дагы кычкылтекке салыштырмалуу дагы кандай кычкылдануу даражага ээ болот? +2 кычкылдануу даражасына ээ болот. Анткени жупсуз электрондорду башка атомдорго берген учурда +2 кычкылдануу даражасына ээ болот. Жана ошондой эле 3-чү П'дагы жуп электрондордун бирөөсү Д деңгээлине жылган учурда анда +4 кычкылдануу даражасына ээ болот.
Демек жупсуз 4 электронду башка атомго берүүгө жөндөмдүү. Жана ошондой эле күкүрттүн 3-с деңгээлиндеги бир электрон дагы ордунан жылып, анда 6 электронду берүүгө жөндөмдүү болот дагы, анда +6 кычкылдануу даражасына ээ болот. Демек кычкылтектен күкүрт айырмаланып, -2, +2, +4 жана +6 кычкылдануу даражасына ээ болот экен. Ал эми бул 6-чы топтогу элемент кычкылтек менен күкүрттүн сырткы электрондук катмарында 6 электрон болгондуктан сырткы катмарын толтурууга 2 гана электрон жетпейт. Анткени бардык атомдор сырткы катмарын 8ге толтурууга аракет кылат. Мындан 8-чи топтогу инерттүү газдардын сырткы электрондук катмары 8ге толуп бүткөн. Ага мисал катары неондун атомунун түзүлүшүн жазып көрөлү. Неондун атомунда 10 электрону бар. Анда биринчи С'те 2, экинчи С'те 2, экинчи П'да 6 электрон. Демек, буларды ячейкага жайгаштырсак, анда экинчи катмардагы экинчи деңгээлдеги электрондор алынат. Экинчи С жана экинчи П. Демек, экинчи С'те 2 электрон, П'да 6 электрон болгондуктан эң биринчи электрондор бирден жайгашат. Андан кийин электронду жупташтырганда П деңгээлиндеги электрондордун саны 6га толуп бүткөн деңгээл болуп эсептелинет. Ошондуктан бул деңгээлдеги 2 жана 6 электронду кошсок бардыгы 8 электрон болот дагы. Неондун атомундагы сырткы электрондук катмарындагы электрондордун саны 8ге жеткен учурда атомдор октет абалына жетет экен. Демек, бардык атомдор сырткы катмарын 8ге толтурууга аракет кылат. Демек, инерттүү газдардын атомунун сырткы электрондук катмары 8ге толуп бүткөн атом болуп саналат. Ошондой эле 7-чи топто жайланышкан фтор жана хлордун атомдорунун түзүлүшүн салыштырып көрөлү. Фтордун катар саны 9, ошондуктан 9 электронду бөлүштүрүп жазабыз. Биринчи С'те 2, экинчи С'те 2 жана экинчи П'да 5 электрону бар. Сырткы деңгээлинде 7 электрону бар экен. Анда ячейкага жайгаштырсак, экинчи С'те 2 электрон жана экинчи П'да 5 электрон. Эң биринчи электронду бирден жайгаштырабыз, андан кийин электрондор жупташтырат. Демек, фтордун сырткы электрондук катмарында жалгыз жупсуз бир электрону бар. Ошол бир электронду жупташтыруу үчүн бир гана электронду кошууга жөндөмдүү. Ошондуктан -1 кычкылдануу даражасына ээ болот. Ал эми бир эле топто жайлашкан хлордун атомунун түзүлүшүн жазып көрсөк, хлордун катар саны 17 болгондуктан электрондордун саны 17 болот. Ошондуктан 17 электрондорду деңгээлдерге бөлүштүрүп жазабыз. Анда биринчи С'те 2, экинчи С'те 2, экинчи П'да 6, үчүнчү С'те 2, үчүнчү П'да 5. Үчүнчү Д катмарында электрондор болбойт. Сырткы электрондук катмары бул үчүнчү С жана үчүнчү П деңгээлиндеги электрондордун санын алабыз. Бул учурда 7 электрон экен. 7 электронду бөлүштүрүп жазабыз. Үчүнчү С'те 2 электрон жана үчүнчү П'да 5 электрон. Эң биринчи электрондорду бирден жайгаштырып, андан кийин жупташтырып электрондорду жайгаштырсак, хлорду дагы сырткы электрондук катмарында жалгыз бир электрон болгондуктан бир электронду кошуп алууга жөндөмдүү. Бул учурда -1 кычкылдануу даражасына ээ болот. Фтордон хлор айырмаланып, дагы башка электрондорун берүүгө жөндөмдүү. 3 жупсуз электрону болгондуктан бул электрондорун берүү менен +3 кычкылдануу даражасына ээ болот. Ошондой эле 3-чү П'дагы бир электрон дагы ордунан жылган учурда 5 электронду берүүгө жөндөмдүү. Ошондуктан +5 кычкылдануу даражасына ээ болот. Жана ошондой эле 3-чү С'теги бир электрон ордунан жылган учурда 7 жупсуз электрону болгондуктан +7 кычкылдануу даражасына ээ болот экен. Демек, металл эместердин сырткы электрондук катмарын 8ге толуп бүтүүгө 1, 2, 3 электрон гана жетишсиз болот. Ошондой эле металл эместердин терс электирдүүлүгүн салыштырсак, мына мезгилдик системанын кыскача формасы. Экинчи мезгилде карасаңар, бор, көмүртек, азот, кычкылтек, фтор жана неон жайланышкан. Булардын электр терстүүлүгүн жазсак, анда электр терстүүлүгү бордуку 2,
көмүртек 2,5, азот 3, кычкылтек 3,5, фтор 4-кө барабар. Бул деген терс электирдүүлүк атомдордун дагы бир касиети болуп саналат, башка атомдорду кошуп алуу мүмкүнчүлүгү. Натыйжада элементтердин терс электирдүүлүгү сан менен ченелет. Демек, эң терс электирдүүлүгү жогору элемент фтор болгондуктан мезгилде элементтердин катар саны өскөн сайын алардын электр терстүүлүгү жогорулайт экен. Бордун катар саны 5 болсо, фтордун катар саны 9, демек улам барган сайын металлдардын электр терстүүлүгү жогорулайт. Ошондой эле мезгилдик системада жайланышкан элементтердин атомдорунун радиусун салыштырып көрсөк, экинчи мезгилдин башында турган элемент литий. Литий бул металл, берилий дагы металлдарга кирет. Бирок металл эместерди салыштырсак, улам атомдордун радиусунун кичирейип бараткандыгын байкоого болот. Анткени канчалык мезгилде элементтердин катар саны өскөн сайын алардын электрондорунун ядрого тартылуусу жогору болот дагы, алардын радиусу кичирейет экен. Демек, мезгилде металл эместердин атомдорунун радиусу кичирейет. Демек, мына ушундай закон ченемдүүлүк менен жайгашат. Ошондой эле металл эместердин дагы бир касиети бул оксидтеринин касиети. Мына ушул металл эместердин оксидтерин жазып көрсөк, мисалы 5-чи топто турган азоттун оксиди 1 валенттүү, 2 валенттүү, 3 валенттүү жана 4 валенттүү, 5 валенттүү оксидин жазсак, валенттүүлүгү жогорулаган сайын алардын кислоталык касиети жогорулайт. Же болбосо хлорду мисалга алсак, хлордун 1 валенттүү, 3, 5 жана 7 валенттүү оксидтерин жазып көрсөк, бул валенттүүлүгү жогорулаган сайын алардын кислоталык оксидтеринин кислоталык касиети дагы жогорулайт экен. Бул металл эместерге мүнөздүү болгон металл эместердин жалпы касиети болуп саналат. Ошондой эле металл эместерге мүнөздүү болгон дагы бир касиет металл эместердин физикалык касиети. Металл эместердин газ абалындагы металл эместер бул кычкылтек абанын курамында газ түрүндө, жана ошондой эле фтор саргыч жашыл түстөгү газ абалында кездешет, жана ошондой эле азот бул газ абалында абанын курамында кездешет. Ал эми суюк абалында кездешүүчү металл эмес бул бром, жана ошондой эле каттуу абалында кездешкен көмүртек жана көмүртектин аллотропиясы бул алмаз каттуу абалында, ошондой эле күкүрт жаратылышта каттуу абалында кездешет. Демек, металл эместер 3 агрегаттык абалда кездешет экен. Металл эместерге мүнөздүү болгон дагы бир касиет алардын кристалдык торчосу. Металл эместер кандай кристалдык торчого ээ болот? Кристалдык торчо деген атомдордун иреттүү жайланышы бул кристалдык торчо деп аталат. Мына ушул кристалдык торчолордун 2 түрүнө ээ болот. Эң биринчи металл эместер атомдук кристалдык торчого ээ болот. Мисалы, көмүртекти алсак, көмүртектин бир түрү болгон алмаз, алмаздын кристалдык торчолор чокуларында көмүртектин атомдору жайгашкан. Мындай кристалдык торчону биз атомдук кристалдык торчо деп атайбыз. Атомдук кристалдык торчого ээ болгон заттар булар каттуу заттар. Ошондой эле атомдук кристалдык торчого ээ болгон көмүртектин дагы бир формасы бул графит болуп саналат. Графит дагы атомдук кристалдык торчого ээ. Ал эми молекулалык кристалдык торчого бул көмүртектин 4 оксиди же болбосо кургак музду алсак болот. Кургак муздун кристалдык торчосу молекулалык кристалдык торчо. Башкача айтканда, кристалдык торчолордун чокуларында молекулалар жатат. Ошондой эле молекулалык кристалдык торчого ээ болгон бул ак фосфор. Ак фосфордун молекуласында 4 фосфордун атому бириккен. Бул молекулалык кристалдык торчого ээ болот экен. Же болбосо күкүрттүн формасы, күкүрттүн 8 атому биригип, бул ромбикалык күкүрт болуп саналат. Бул дагы молекулалык кристалдык торчого ээ болот экен. Ошондой эле металл эместердин дагы бир касиети алардын аллотропияга ээ болушу. Аллотропия деген сөз бул грек сөзүнөн алынган. Аллос бул башка, ал эми тропос деген касиетке айлануу. Эки же андан ашык элементтин жөнөкөй заттарды пайда кылуусу бул аллотропия деп аталат. Металл эместердин бир өзгөчөлөнгөн касиети бул бир нече атомдор биригип башка касиетке ээ болгон жөнөкөй заттарды пайда кылышы. Мисалы, көмүртекти алсак, анда көмүртектин бир аллотропиясы
бул алмаз болуп саналат. Ал эми экинчи аллотропиясы бул графит. Ошондой эле бир формасы бул фюллерен, дагы бир формасы бул ромбикалык формага ээ болот, дагы бир формасы бул карбин болуп эсептелет. Карбиндин молекулалары түз сызыктуу жайланышкан. Демек, бир түрдүү эле көмүртек атому бир нече жөнөкөй заттарды пайда кылып атат. Демек, алмазды, графитти, фюллеренди жана карбинди пайда кылат экен. Ошондой эле дагы аллотропияга ээ болгон зат бул күкүрт. Күкүрт ромбикалык жана пластикалык күкүрткө ээ болот. Бул учурда күкүрттүн 8 атому биригип ромбикалык формага жана пластикалык формага ээ болот экен. Бул дагы күкүрттүн аллотропиясы. Аллотропиялык кубулушка ээ болгон элемент бул фосфор. Мисалы, ак фосфордун молекуласы 4 фосфордун атомунан турса, ал эми ак фосфорду 300 градуска ысыткан учурда кызыл фосфор алынат. Бул N молекула фосфордун атомдорунан турат. Кызыл фосфор уусуз аморфтук зат, ширеңке өндүрүүдө кеңири колдонулат. Ал эми ак фосфор болсо уулуу зат болуп саналат. Демек, металл эместер аллотропиялык касиетке дагы ээ болушат экен. Металл эместерге мүнөздүү болгон химиялык байланыш. Металл эместер кандай байланыш менен байланышып турат? Химиялык байланыштын 4 түрү белгилүү. Бул иондук байланыш, коваленттик байланыш, суутектик байланыш жана ошондой эле металлдык байланыш. Мына ушул байланыштардын ичинен металл эместер коваленттик байланыш менен байланышат. Коваленттик байланыштын ичинен дагы уюлсуз коваленттик байланыш жана ошондой эле уюлдуу коваленттик байланыш менен байланышып турат. Антемесе мына ошол уюлсуз коваленттик байланышты пайда кылган металл эместердин молекулаларын карап көрөлү. Мисалы, хлордун молекуласын алып көрөлү. Хлордун молекуласы хлордун 2 атомунан турат. Хлордун 1 атомунун сырткы электрондук катмарында 7 электрону бар. Ал экинчи хлордун атому менен кошулат дагы. Натыйжада электрондорду жуп электрондор жашыл чекиттер менен белгиленген, ал эми жупсуз электрондор сары чекиттер менен белгиленген. Демек, сары чекиттер менен белгиленген жупсуз электрондор жупташат. Бул электрондор 2 атомдун так ортосунда жайланышкан жана 2 атомдун ядросунун айланасында айланып жүргөн электрондор. Ошондуктан мындай байланышты уюлсуз коваленттик байланыш деп атайбыз. Же болбосо хлордун молекуласында хлордун 2 атомунун ортосунда бир байланыш пайда болот. Ошондой эле дагы бир мисал, азоттун молекуласындагы химиялык байланыштын пайда болушун карап көрөлү. Азоттун сырткы электрондук катмарында 5 электрону бар. Ал экинчи атом менен кошулган учурда жупсуз электрондор сары чекиттер менен белгиленген. Жупсуз электрондор жупташат. Демек, 3 жупсуз электрону болгондуктан 3 электрон жупташат. Же болбосо азоттун ортосунда 3 жуп электрон болот экен. Бул жуп 3 электрон 2 атомго тең тиешелүү. 2 атомдун сырткы электрондук катмарында 8 электрону бар. Бул учурда уюлсуз коваленттик байланыш пайда болот. Ал эми электр терстүүлүгү боюнча айырмаланган металл эместер кошулган учурда анда уюлдуу коваленттик байланыш менен байланышат. Ошондой эле металл эместер бул кычкылдандыргыч касиетке ээ болот. Эгерде металлдар менен металл эмес аракеттенишсе, мисалы, кальций менен кычкылтекти алсак, анда кальцийдин оксиди пайда болот. Кычкылдануу даражасын коебуз. Өз алдынча турган элементтердин кычкылдануу даражасы 0. Ал эми барабарлыктан кийин кальций +2 кычкылдануу даражасына, ал эми кычкылтек -2 кычкылдануу даражасына ээ болот. Кайсы элемент кычкылданат, карап көрөлү. Кычкылтек нейтралдуу абалдан -2 абалына 4 электронду кошуп алуу менен өттү. Ал эми кальций нейтралдуу абалдан +2 абалына 2 электронду берүү менен өтөт. Демек, бул учурда кычкылтек электрондорду кошуп алуу менен кычкылдандыргыч касиетке ээ болот экен. Эгерде 2 металл эмес аракеттенишсе, мисалы, күкүрт менен кычкылтек аракеттенишсе, анда оксид пайда болот. Кычкылдануу даражасын коебуз. Күкүрттүн кычкылдануу даражасы +4, кычкылтектин кычкылдануу даражасы -2. Электр терстүүлүгү боюнча айырмаланат. Күкүрттүн электр терстүүлүгү 2,58, ал эми кычкылтектики 3,5. Бул учурда күкүрт нейтралдуу абалдан күкүрт +4 абалына өттү. Ал эми кычкылтек
нейтралдуу абалдан -2 абалына өттү. Демек күкүрт электронду берет, кычкылтек электронун кошуп алат. Бул учурда күкүрт калыбына келтиргич болуп саналат. Демек металл эместер күчтүү кычкылдандыргычтар болуп саналат экен. Мына балдар, бүгүнкү сабакта силер менен металл эместердин мезгилдик системада алган ордуна токтолдук. Жана ошондой эле металл эместердин атомдорунун түзүлүшүнө жана алардын терс электирдүүлүгү, физикалык касиетине, кристалдык торчолору жана металл эместердин бири-бири менен байланышып турган байланыштын түрүнө жана алардын кычкылдандыргыч касиетине токтолдук. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.